Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Назарыңыздарда Санарип инсан подкасты. Анын алып баруучулары кесиптешим Сапаргүл Абдинабиева жана мен Ажибек Нурланов. Бүгүн биздин конокто Улуттук банктын коммуникация жана эл аралык кызматташуу башкармалыгынын финансылык сабаттуулук бөлүмүнүн жетекчиси Мусуралиев Кубаныч Иратбекович. Кубаныч мырза, көбүнчө адамдар баягы билишпеси мүмкүн. Ошол Улуттук банкта ушундай бөлүм бар экенин, ошол бөлүм жарандарыбыздын финансылык сабаттуулугу боюнча иштейт экенин, андан тышкары атайын өзүнчө бир финсабат долбоору бар экен. Ошол боюнча кыскача токтолуп айтып берсеңиз. Туура айтып кеттиңиз. Бул биз мындай карасак көп эле иш кылып атабыз, бирок кээ бирде адамдар билбейт экен да, укпайт, же эмне кылып атасыңар, ушундай барбы деген суроолор да кездешет. Анан мындай айтып кетсем, бир аз тарыхка карасак, негизи финансылык сабаттуулук деген дүйнө жүзүндө 2008 жылы ОСР деген эл аралык уюм барго, ошондой эл аралык финансылык билим берүү тармагы уюшуп, ал дүйнө жүзүндө тарап баштайт. Бирок анда дагы мындай жайыраак болуп, бирок 2012 жылы чоң бир саммит өтөт. Ошондо бул финансылык сабаттуулуктун 21 кылымдагы эң мындай жашоодо керектүү көндүм катары мындай белгиленип, ал ошондон баштап бат-бат дүйнөдө жайылып баштайт. Биздин дагы мамлекет 2013 жылдан эле баштап ошондой эл аралык уюмдар менен иштешип, аларга ошо изилдөөлөр жагынан жардам берүүнү суранып, бизде дагы Кыргызстанда бир нече изилдөөлөр жүргүзүлүп, алар негизинде ошо калктын финансылык сабаттуулугу төмөн экени аныкталып, анан ошол калктын дагы ошо финансылык сабаттуулугун жогорулатууга умтулуусу, ниети бар экени да аныкталган да. Ошондо Улуттук банк атайын ошо финансылык сабаттуулук бөлүмүн түзүп, ушул жаатта иш алып барууну көздөгөн. Анан эле ошо изилдөөлөрдүн негизинде, анан башка донорлордун жардамы менен биз 2016-2020 жылдарга карата биздин өкмөттүн негизи эле өкмөт тарабынан бекитилген калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасы, алгачкы биринчи ушу мамлекеттик программа кабыл алынган. Анан ошол буюрса ийгиликтүү аткарылды да 16-20 жылдары. Анан Улуттук банк мунун координатору болуп, ушу иш-чараларды көзөмөлдөп, бардык ушу мамлекеттик органдар менен, эл аралык уюмдар менен, өнөктөштөр менен чогуу ушул чоң программаны ишке ашырды. Анан ошону биз мисалы финсабат деп да проект катары айтсак болот да. Бул ошо финансылык сабаттуулуктун баягы кыскача айтылган эмеси, аныктамасы. Анан финсабат деп биз ошо атайын сайт ачканбыз да. Финсабат _KG деген азыркыга чейин бар. Ошол эле соц тармактарда баракчаларыбыз финсабат деп аталат. Ошол менен биз мындай финсабат деп долбоор ошентип как бы ошон менен таанылат да. Ошол 16-20 жылдар аралыгында Кыргызстандын кайсы аймагынан көбүнчөсү окушту же кандай жыйынтыктарды алдыңыздар? Бул эми негизи программа 3 этапка бөлүнгөн. Финансылык сабаттуулук, то есть жаш балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, чоң адамдардын жана жалпы эле адамдарга маалыматты мындай оңой, жеңил жеткирүү мындай максаттар болгон да. Анан мындай биз баягы башында биз изилдөөлөрдү жүргүзгөндө, ал мындай эле бир аз эмеле болгондо, ошо финансылык сабаттуулукту аныктап, ошого умтулуусу барбы дегенди эле мындай көздөгөн ал изилдөөлөр. Бирок 2017 жылы алгачкы биздин баягы эл аралык стандарттарга ылайык изилдөө жүргүзүлүп, баягы финансылык Кыргызстандын калкынын финансылык сабаттуулук деңгээли аныкталган.
То есть аякта мындай стандарт бар, 0-дон 21-ге чейин балл эметилет да, көрсөтүлөт. Ошондо биринчи жолу ошол 11,1 деп 21 максималдуу балл болсо, Кыргызстандын 11,1 деген баллы аныкталган. Буну ошол ОСР деген уюм бизге мындай жардам берип изилдөө жүргүзгөн. Анан биз ал жерде эме ошо аныкталган, айрыкча ошо региондордо айыл жергесиндеги жашоочулардын мындай финанс сабаттуулугу төмөнүрөөк экен жана финансылык мындай продукттарды колдонуу азыраак кездешет, жана башка маалымат жакшы жетпейт деген мындай рекомендациялар берген да, ошол жака көбүрөөк көңүл буруу керектигин. Анан биз ошол негизи ошо региондорго көп басым кылдык. Анан негизги бул эң биринчи программа болгондуктан бүт жагынан бай иштеш керек болду да, анткени бизде мисалы мектептерде программа жок болчу. Ошол аны киргизиш үчүн билим берүү илим министрлиги менен иш алып барып стандарттарды кабыл алыш керек болчу. Ал эмнени үйрөтөт, эмне үчүн дегендерди. Ошонун баарын чогуу иштеп, ал бир чоң иш болду. Мугалимдерди даярдаш керек болчу. 12 мультипликатор мугалим даярдалып, алар өз кесиптештерин үйрөтүп, ошондой чоң иштер болду. Негизи чоң адамдарды үйрөтүш үчүн ошол тренинг өтүү үчүн модулдар даярдалыш керек болчу, материалдар. Анан башка жагынан тренерлерди даярдаш керек болчу. Ошондой бир чоң иштер жүргүзүлдү. Финсабат деген теле көрсөтүүлөр чыгып атты. Биз ушинтип радиого эфирлерге чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Анан сизге дагы мындай кошумча маалымат, ошол мисалы 17-жылы изилдөө жүргүздүп атпайбы, ал ошол программанын башкы этабында жүргүзгөн болуп калат. Анан 2021-жылы дагы бир ошондой изилдөө жүргүзүлдү. Как раз программа бүткөндөн кийин ошондо биздин Кыргызстандын көрсөткүчү ошол баллы 11,6-га жогорулаган. Ошол 0,5 баллды баса белгилеп кетейин. Бул финансылык аракеттер деген көрсөткүчтүн эмеси деңгээли көтөрүлгөн да. Ошол финансылык аракеттер бул ушул жалпы финансылык сабаттуулук мисалы 3 компонентте турса, ал финансылык билим, финансылык аракеттер жана финансылык мамиле. Ошол аракеттер бул эң негизги мындай компонент болуп эсептелинет да. Ошого биз мындай ойлойбуз, бир аз иш жакшы эле жылып баратат деп, биздин адамдардын эмеси жогорулуп жатат. Эми болсо биздин бир аз фокусубузду санариптик көндүмдөргө бурсак, финансылык сабаттуулукту санариптик көндүмдөр аркылуу үйрөнүү канчалык мүмкүн жана буга кандай ресурстар бар азыркы учурда? Балким тоонун башынан, балким алыскы бир аймактан отуруп финансылык сабаттуулугун жогорулаткысы келген бирөө кайсыл ресурстар аркылуу жогорулата алат? Сиздерде даяр балким сунуштар бардыр. Мисалы ошол эле Финсабат ЖКТКЖ сайты, мобилдик тиркемеси. Албетте, азыр мен ойлойм бизде Кыргызстанда мобилдик интернет боюнча мындай ахват жакшы окшойт, жакшы деп ойлойм негизи. Анан баары эле бизде адамдар YouTube'да отурат, Facebook'та отурат, Instagram'да отурат. Анан ал жакта биздин Финсабат баракчаларыбыз ошо бүт ошо Facebook'та бар, Instagram, YouTube'та бар. Анан бизде эң эле негизги ресурс ошо Финсабат KG деген сайтыбыз бар. Ошака кирип, ошол эле медиа клуб деген эмеде разделде 100дөн ашык видеолор бар. Толтура вообще статьялар бар. Ошонун баарын эле окуп, адам өзүнүн эле мындай саморазвитие деп коет го, өзүнүн өнүктүрүү дагы ошо финанс сабаттуулук негизи өзүнүн өзү өнүктүрүүгө да жакын деп ойлойм мен. Балким бул илимий же болбосо билимдик жетишкендик катары сертификат дагы берилиши мүмкүнбү? Ошондой дагы атайын бөлүктөр барбы сиздерде? Негизи биз ошо онлайн курсту биздин өнөктөштөр менен киргизгенбиз. МОД деген эл аралык эмгек уюму ошо бизге кыргыз тилдүү атайын ошо онлайн курсту даярдап биз чогуу иштеп чыкканбыз. Ал биздин Финсабат сайтыбызда бар. Ошака дагы окутуу деген бөлүкчөгө кирип,
ошол курсту дагы өтсө болот. Аягында сертификат берилет баса. Мен дагы ошо Финсабат чекит KG сайтынын колдонуучусумун, активдүү. Анан мага жаккан мындай бир калькулятор дагы бар да, финансылык сабаттуулук боюнча. Ошол боюнча абдан негизи кызыктуу. Ошол боюнча мындай сиз айтып берсеңиз дагы окуучуларыбыздын кызыгуусу артат деп ойлойм. Ооба, негизи аякта ошол тесттер дагы бар, баса калькуляторлор бар, бул баягы инструменттерде бөлүк эмесинде, разделинде. Ошол калькулятор аркылуу сиз мисалы кредит мисалы алайын деп жатсаңыз, ошол канчасы сумма сизге ыңгайлуу экенин эсептеп берет да. Канчадан төлөй аласыз, ошо бардыгын ошо эсептеп берет. Анан депозиттик калькулятор бар, ошол депозит акча топтоп ошол депозитке салайын деп атсаңыз, ал жактан да сиздерге эсептеп берет, кайсы банккабы, кайсы пайыз менен жана сизге канча аягында кошулат, ошо акчанын баарын эсептеп берет. Ошол жагынан да мен ошо колдонуучусумун, ошондой калькулятордордон карап, мындай мен бардык окуучуларга мындай сунуштайт элем да. Анан азыр эле Кыргызстан боюнча абдан бир чоң бир жаңылык болду. Google Play, ошол Google Pay деген тиркемесин Кыргызстанга ачты. Ошол Кыргызстан эми телефон аркылуу эле төлөмдөрдү жүргүзө алат деген боюнча. Ушул боюнча сиз оюңузду айтсаңыз. Негизи мен айтаар элем, бизде ошол банктар аралык процессинг борбору деген мындай уюм бар. Алар ошо Элкарт деген биздин улуттук система бар го, төлөм система. Ошонун карточкаларын чыгарат. Анан алар уже буга чейин эле Элкарт Pay деген ошо функцияны чыгарган. Мен мисалы азыр ушул телефонум менен эле уже төлөп келатам да. Ушул жылдан баштап. То есть Элкарт Mobile деген тиркемеси бар. Ошол жака сиз бардык Элкарт карточкаларды киргизип коюп, анан баягы бесконтактный деген функцияны уже кошуп коюп, телефонда NFC деген функция бар болсо, ошол менен мен уже азыр төлөп келатам да. Бул абдан ыңгайлуу деп айтсам болот. Абдан мындай азыркы заманда уже мындай керектүү нерсе болуп калды. Анткени сиз мисалы карточканы же кошелекту бир жерде унутуп калсаңыз, уже телефон менен эле керек болуп калат да, любой магазинге барып төлөгөнгө. Анан азыр мындай байкашым боюнча биз азыр мындай накталай наличка колдонгон үчүн аябай көп мындай күтүп калабыз да, жерде магазиндерде, очередте. Ошого мындай ушуну колдонууну баягы көбүн жаштарды да айрыкча чакырып келет. Ошол колдонуу ушундай баягы технологиялык жактан жүргүзүү финансылык сабаттуулукка дагы мындай таасир этеби? Албетте, негизи ушундай ошо изилдөөлөргө ылайык негизи ушундай технологияларды колдонгон адамдын финансылык сабаттуулугу да жогорулак болот экен да. Санариптик финансылык сабаттуулугу. Же балким мындай да айтсак болот да, финансылык сабаттуулугу жогору адам ушундай технологияларды, санариптик ушундай кызматтарды көбүрөөк колдонот деп да айтсак болот. Ошондуктан ал өзүнө көбүрөөк дагы ошо пайдалуу нерселерди алат экен. Мына Ажыбек, кубаныч, баарыбыз билебиз, финансылык сабаттуулук бул жашообуздун башка чөйрөлөрүнө таасир эте турган негизги тармак. Анан ушуну жакшыртуу үчүн, өзгөчө элдин финансылык сабаттуулугун арттыруу үчүн мындан аркы багыттар кандай болуп жатат? Ошону менен эфирибизди жыйынтыктасак. Биз ошол эле баягы программа башталгандан бери эле ушундай элге жайылтуу, маалыматтык жайылтуу кампанияларды өткөрүп келатабыз. Жыл сайын биз баягы жазында Global Money Week, дүйнөлүк глобалдык акча жумалыгы өткөрүп келебиз. Бул эң чоң мындай широкомасштабный кампания да. Бардык республикада, бардык айылдарда, айылдарга чейин ушундай тренинг, лекциялар өтүп келет биздин өнөктөштөр менен. Анан жакында эле биз дүйнөлүк каражат топтоо күнү деген чоң ири кампанияны өткөрдүк. Ал кампаниялардын бардык максаты ошо финанс сабаттуулукту жогорулатуу, мисалы каражат топтоо маданиятын калыптандыруу жана негизи эле адамдар ушундай акча каражатын туура колдонуу, узак мөөнөттүү пландоо, каражат топтоо жана финансылык максаттарды коюу, ошолорго жетүүгө аракет кылуу деген бир ушул нерселерди түшүндүрүп келебиз. Анан
ушул жаатта биз улантабыз. Азыр мисалы биз Финсабат деген теле көрсөтүүлөр чыгат биздин КТРК каналынан. Кандайдыр бир роликтерди чыгарабыз, макалаларды жазып жатабыз. Биздин кичинекей мектеп окуучуларына да акча алипеси деген китептерибиз бар. То есть тренингтерди мына өтүп атабыз. Быйыл 900дөн ашык адам катышты дедик. То есть бул 2 күндүк толкундуу мындай офлайн тренинг да, биз жерлерге барып, ошо тренерлер барып 2 күн ичинде ошол бүт негизги маселелерди түшүндүрүп берет да. То есть ушундай иштерди улантып келатабыз, жана буюрса улантабыз деп ойлойбуз. Маегиңиз үчүн рахмат. Биз да ишенебиз. Санариптик инсан долбоору, Финсабат баягы ошол долбоорлор аркылуу биздин жарандарыбыздын финансылык, санариптик көндүмдөрү, сабаттуулугу өркүндөйт деп. Рахмат. Рахмат.